мындай, менин оюмча Ошто 10 миллиарддык иш болгон жок. 10 миллиард, 12 миллиард деген акча өтө чоң акча. 10-12 миллиард менен эми Дубай кылып берсе болот дебеймин. Бирок эми Оштун өзүнө жараша Бейиштин филиалын Ошто ачып койсо болмок деп ойлойм. Бейиштин филиалы. Андай болгон жок. Болгону эми анча-мынча азын-олак иштер болду. Эми биз баягы таптакыр иш көрбөгөн, таптакыр бир жакшы ишти көрбөгөн эл ошол иштерге ушунчалык курсам боло, ой дат, ушинтип да иш кылса болот турбайбы деп жыргап атабыз. Бирок эгерде чындап эле 12 миллиардтай иш, ошончо каражаттык иш боло турган болсо, 12 миллиардка мына азыр ошол Токторбаевдин маалында жасалган бир жылдагы иштерден 2 эсе көп ишти жасап койсо болот эле деп эсептейм. Себеби 12 миллиард айтканга оңой. Эгерде чындап эсептей келсең, аны корото келсең, бул өтө чоң акча. Ошо маалда дагы бир нерсени айтайын. Мына жакта жолдорду асфальттап баштады. Ага чейин мен айтып жүргөнмүн. Буга чейинки адистер дагы айтып жүрүшкөн. Оштун жолдорунун астында, жердин астындагы көмүлгөн коммуникациялар бар. Ошол коммуникациялардын бардыгы 50-60 жылдары казылып коюлган. Андан бери мына 60 бул жагы дагы 60 жылдан ашып калды. 60-70 жыл болуп калды. Эми ошол 70 жылдан бери турган турбалардын бардыгы чириген, болбой калган, нагрузканы көтөрө албай турган болуп калган. Басымга чыдабайт. Аларды батыраак алмаштырыш керек. Биринчиден өзү эскирсе, экинчиден анын күчү дагы жетпей калды, анын баягы көлөмү дагы жетпей калды. Себеби эл өсүп атат. Мисалы мурда ошол бир 200-дүк турбадагы суу жете турган болсо, азыр 1000-дик турбадагы сууну талап кылып атат шаар. Жетпейт. Көлөмдү дагы көбөйтүш керек, анан жаңылаш дагы керек. Ал болгон жок. Ошону мен айтып аттым, баштап турбаларды жаңылап алалы, анан кийин асфальт кылбайлыбы деп. Десем эч ким учуккан жок. Бул шатыратып келди, баягы ушинтип эле көз ачып жумганча жанагы асфальт алып келип басып атты. Анан мен айттым, Токторбаевдин иши азыр биз жолду асфальттап бүтөлү, бүткөндөн кийин анан казып турбаларды жаңылай бересиңер дегенде болуп атат деп айтканмын. Бир эмес бир нече жолу айтканмын. Аны уккан дагы киши болгон жок. Азыр эми кудум ошондой болот. Эми бир дагы ашып кетсе 1 жыл, 1,5 жылдан кийин турбалар жарылып баштайт. Мына жапжаңы жолдордун бардыгы кайрадан казылып баштайт, Кудай кааласа. Ал ошону менен. Эми экинчи дагы бир нерсени айтайын. Мына азыр мына ушул ак үй жасалды. Бул болгону 4 кабаттуу имарат. Ушул 4 кабаттуу имаратты азыр угушума караганда 720 миллионго жасап атыптыр деп угам. Бирок эми бул бар имарат болчу. Мунун эшик терезелерин алмаштырып, сыртын коздоп, ичин коздоп коюш керек болчу. Эми ошого 725 миллиондой акча коротулган деп угуп атам, бирок чындыгын билбейм, азыр дагы билебиз. Ошол эле учурда 19 же 18 миң квадрат метр 7 кабат, астында 2 кабат парковкасы менен, подвалы менен Жалал Абадта ак үй курулду. Ал 1 миллиард 900 миллион сомго курулду. Жаңы курулду. А бул болгону 4 кабат, мурда курулган имарат. Ремонттоп гана коюш керек болчу. Ошол сумманын дээрлик жарымдай кетип атат. Анан эми Токторбаев өзү мындай эмени жакшы көрөт экен. Мраморду. Ушунчалык жакшы көрөт экен, ушул ташты өбөрөт экен кээдечи. Анан ушу жерге ушинтип койду, эми да кооз жакшы. Бирок бул биздин экономикага эмне жардам берет? Нам береби бир ушул кыргызстандыкка, бир Оштукка бир нам береби, нам болуп береби? Билбейм.